экстериядан кийин тандайбыз. Макулбу? Кыш кийимдер, мектепке, андан сырткары физкультурага кетип турган кийимдерди тандайбыз. Макулбу? Мына эски кийимдердин баардыгын чечип Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев шарты оор 2 үй-бүлөгө жардам көрсөтүүгө каражат бөлдү. Ага ылайык бүгүн 30-октябрда өрт кырсыгынан жабыркаган көп балалуу үй-бүлөнүн балдары жылуу кийимдерди алуу үчүн Жалал-Абад шаарындагы дүкөндөрдүн бирине келишти. Алар Көкжаңгак шаарынын тургундары болуп, 20-октябрда тилсиз жоодо үй жайынан айрылып калгандар. Спаду жакшыбы? Бул күнү балдар өздөрүнө эң зарыл болгон сапаттуу кийимдерди тандап кийип, 2 сыйрадан кийим-кечи менен камсыз болушту. Албетте мындай камкордукка аталган үй-бүлөнүн өкүлдөрү кубанып, эл өкүлү Жеңишбек Токторбаевка ыраазычылык билдиришти. Депутат Жеңишбек Токторбаевич келип, бул кече күнү жеринде көрүп, бул үй-бүлөгө жардам берерин айткан. Бул үй-бүлө өзү жакыр үй-бүлөлөрүнүн катарында эле. Ошол жакыр үй-бүлөлөрдүн катарында бул жерде бир үй-бүлөдө 6 бала жашайт. Бир үй-бүлөдө 2 небереси менен эже жашачу, келини менен. Анан ошолорду кече күнү бул жерде айтылып, биз бүгүн Жалал-Абад шаарына алып келдик. Жалал-Абад шаарында 2 сыйрадан кийим кылып, ошол Жеңишбек Токторбаевичка ыраазычылык билдиребиз. Депутат агабыз өзү лично ушул жерге чакырып келип, биз балдарыбызды, кошунун неберелерин баардыгыбызды брендовый кийимдер менен көп акча саттап кийиндирди. Анан кийин 2 сыйрадан алып берди. Анан дагы ошондой нерселер кылайын деди, өзүбүз уялдык. Анан мага жумушум жок эле, жумуш таап коюптур. Анан азыр жүрөгүм ушундай кубанычтан жарылып кетчүдөй болуп, башым асманга жетип турат да. Ушундай адамдар бар экен, тынчылык болот экен. Ажообузга, генерал агабызга, ушу депутат агабызга, эл журтубузга баардыгына тынчылык, аманчылык каалаймын. Алган кийимдерим жакты, кубанычтамын. Мектеп формасын алдым. Жана ошондой эле бокска качкан үчүн спортивный. Жана ошондой эле кышкыга кийим алдык. Ошо спортивный кийим, ак көйнөк. Жактыбы? Ооба, жакты. Баарын өзүңөр тандадыңар, Сонун экен. Анан жеңем болуп 3 келди, 4 келдик да. Эки экөөңө дагы толук кийим болдубу? Ооба, ошо бардыгына эле толук кийим болду. Ошондой эле аларга Жалал-Абад шаарындагы коомдук тамактануучу жайлардын биринде чай уюштурулуп, депутат Жеңишбек Токторбаев менен биргеликте тамактанышты. Спорт аянтчасына керектен кийимдер жасап бердик. Курсактарын тойгозуп жардам бердик. Буюрса, жана көчө өзүңүз күбө болуп көрдүңүздөр. Күйгөн үйлөрдү буюрса, мына 1-2 күн ичинде баштайбыз. Ушул азыр эми аракет жасайбыз. Ошо кыш түшкүнчөктү дубалдарын көтөрүп, ошол чатырын жаап койсок, анан ичиндеги отдел иштерин кышы менен жасап бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бейле кетсек, кече 29-октябрда президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасына ылайык тилсиз жодон жабыркаган бул үй-бүлөлөргө жаңы турак жай тургузулуп берилмей болгон. Бул боюнча маалыматты Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев жеринен таанышкан учурда билдирген. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.